Азыр 5 мүнөттүн ичинде чымчыкка ушундай жылуу куртканы кийгизип коебуз. Аны кантип кийгизебиз? Кайрадан Gemini'ге киребиз. Gemini'ге киребиз дагы. Мен азыр бул жакта промпту жазып койдум. Мына даяр бул жерде промпт бар. Мына буга чейинки жазып кетирген промптты карасаңыздар, цвет деген жерде сиздер каалаган цветти жазасыздар. Куртканын цвети кандай болуш керек, ошол цветти сиздер ушул жерге каалаган цветиңиздерди жазасыздар. Менде азыр биринчи цвет деген боюнча кетти, бирок бул жерде кызыл куртка кийгизип берди. Андан кийинкиде карасаңыздар, промпт англисче, бирок цветти мен желтый деп орусча жазып койдум. Орусча жазып койсом, бул жака сары куртканы кийгизип жасап берди. Азыр эми караңыздар, бул чымчыктын дагы атын өзгөртүшүбүз керек да. Атын башка чымчыкка кийгизишибиз керек. Бул промпту кайрадан эле копировать этип аламын. Копия кылып алдым дагы. Бул астына вставить кылып коебуз. Телефон менен деле ушундай жазылат, телефондон деле ушундай жазсаңыздар болот. Эми желтый дегендин ордуна башка цветти жазып коебуз. Мисалы, синий деп жазайын дагы. Чымчыкка дагы ат берип коелук. Bird. Бул жерден мен Google переводчикти ачтым дагы. Савана жазайын дедим. Савана англисче owl дейт экенин көрүп алдым дагы. Gemini'ге кирип, ушул жерден копировать кылып алсак болот. Gemini'ге кирип, Bird дегендин жанына азыр вставить кылып коюп алабыз. Вставить кылып коюп алгандан кийин эми бир нерсени дагы кошо кетели, ушул жакка форматты кошуп кетели. 9га 16 деп. Бул TikTok'тун Reels'тин форматы. Ошол форматта жасап бер деп кетиребиз. Кетти. Бул азыр жасап бүткөнгө чейин муну сактап сохранить этип алалы. Муну сактап алалык дагы. Чымчык деп сактап алайын дагы. Чымчык 1 деп сактап алдым. Эми мына биздин сабаны даярдап койду. Бат эле даярдап койду. Эми сабаны дагы сактап алайын. Сабаны дагы сактап, чымчык 2 деп сактап алды. Сохранить кылып, мен кайрадан эле Grok'ко кирели. Grok'ко киребиз. Бул назад кылып чыгып коеюн дагы. Буга чейинки жазып алган видео. Мына бул жерде imagine басылып турат. Скрипканы басабыз. Загрузить файл дейбиз дагы. Азыркы биздин чымчыктарды ушул жерге коебуз. Открыть. Астына промпт жазып койсок болот. Астына бул чымчык кандай кыймылдасын дегенге промпт жазсак болот да. Балким канаттарын жайып, анан балким учуп кетсин деген сыяктуу промптторду астына жазып берсек, ошондой кылып кыймылга келтирип берет. Бул болгону бир 7-8 секундалык видео, кыска. Же болбосо мындай айтканда анимациялап жасап берет да. Азыр көчүрүп атат. Мына экини жасап берип атат азыр. Экөөнүн эки варианттын кайсынысы жага турган болсо, өзгө ошону көчүрүп алабыз. Бүтүп калды. Үнүн да караңыздар. Мына учуп кетти уже. Көрдүңүздөр, даже учуп кет деген промптты жазбасам деле мына. Биздики учуп кетти. Өзгө жакканын тандап алабыз дагы. Форматын көрдүңүздөр, чоңураак кылып жасап берди. Басабыз дагы. Бул жерден сохранить кылып аласыз. Мына жерден сохранить кылайын. Скачать кылып бер. Сохранить этпей атат азыр. Бул жерден качествоны жакшы кылып бер деп дагы берсек болот. Улучшить качество десек, бул видеонун дагы качествосын жакшы кылып жасап берет бизге.
бул жерде скачать деген жер караңыздар, скачать этпей калды деп чыгып атат. Муну басып койсок бизге кайрадан көчүрүп алганга мүмкүнчүлүк берет. Эми мына скачать дегенди басабыз, скачать эткенди бассак, бул биздин телефонубуздун галереясына же болбосо ноутбукка көчүп калат. Ушул эле нерсени биз телефондун өзүнөн да жазып алсак болот. Оңой эле жасаш. Болгону бизге Gemini жана Grok керек болот. Ал эми промпту астына описанияга калтырып кеттим. Описаниядан алып, копировать кылып, өзүңүз каалагандай кылып, өзгөртүп алып колдоно берсеңиз болот. Лимага катталганды унутпаңыз жана лайк басканды унутпай баса кетиңиз.